Адабияттын Соолу бас булагы кыргыз журтчулугу гана эмес, дүйнө эли сүйүп окуган керемет чыгармаларды жараткан Зал карабыз Чыңгыз Айтматов 12 декабрь күнү жарык дүйнөгө келген. Чыңгыз ата тирүү болсо быйыл 92 жашка толмок. Гүлнур Сатылганова ырдап жүргөн «Ысык көлдү сагынуу» аттуу ырдын сөзүн Чыңгыз Айтматов жазганын көпчүлүк биле бербес чыгар. Обону композитор Муратбек Бегалиевге таандык. Мына ошол ыр кандайча жаралган? Ыр тууралуу кеп кылардан мурда жазуучунун жашоо сүртүмдөрүнө баш бакпай койбосок болбос. Чыңгыз Айтматов 80 жашында оорудан улам дүйнө салганда, бийик тоо кулагандай ар бирибиздин жүрөгүбүз сыркырады. Мындай залкар кыргыздын маңдайына кайрадан бүтөбү, жокпу? Албетте, эч ким айта албайт. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Кара Бура районундагы Шекер айылында мамлекеттик ишмердин үй бүлөсүндө туулган. 1948 жылы ветеринардык техникумду, 1953 жылы Кыргыз айыл чарба институтун, 1956-58 жылдары жогорку адабий курстарды Москва шаарында аягтаган. Эмгек жолун Литературный Кыргызстан журналында редактор болуп баштаган. Чыңгыз агабыздын калеминен жаралган эмгектер азыркы замандагы эң көп окулган көөнөрбүс чыгармалар. Китептери 170тен ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Алар билим берүү, тарбиялоо процессинин ажырагыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана университеттердин программасына кирген. Чыгармалары жазуу түрүндө гана элге сунушталбастан, тасмага да түшүрүлгөнү баарыбызга маалым. Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Кыямат жана башкалар. Айтор Айтматов жөнүндө айта берсе, сөз көп. Ал эми керемет Ысык көл жөнүндө ырга токтолсок, бул ырдын сөзү Чыңгыз Айтматовго таандык, обону Муратбек Бегалиевге таандык. Бул ыр жөнүндө Муратбек Бегалиев Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты мындай деп эскерет. Германиянын Көлн шаарында стажировкада жүргөм. Адаттагыдай күндөрүмдүн биринде иштеп отурсам, телефон шыңгырап калды. Немисче тил билбей кор болгонумду сураба. Күнүмдүк турмушка керектүү сөздөрдү жаттап алгам. Ошолорду божурап телефон чалган адамга айта баштадым. Көрсө, Чыңгыз Айтматов экен. Тааныгандан кийин сүйүнүп кеттим. Анда ал Люксембургда элчи болуп иштеп жаткан. Ал жай сурашкан соң үйүнө конокко чакырды. 1,5 саатта экспресс поездге отуруп жетип бардым. Барсам, ал киши көрүнбөйт. Бир аз күтүп отурдум. Аңгыча ак жана кара Мерседес унаалары келип токтоду. Ичинен калдайып чекем чыкты. Чекемдин үйүндө бир топ жашап калдым. Ал киши менен ар түрдүү темада чай үстүндө маек куруу абдан кызыктуу эле. Чекем менен баарлашканда убакыттын кандай учканын билбей калчумун. Кандай темада сүйлөшпөдү? Айланып эле ата мекен, туулган жер, ага болгон кусса, сагынычка келип такалчубуз. Байке, сиз чет жерде көп жүрөт эмессизби? Кыргыз жерин сагынсаңыз керек. Биринчи кезекте оюңузга эмне келет? Дедим. Балалыгы, кичи мекени, анан албетте Ысык көл эске түшөрүн айтты. Дароо ойлоно түштүм да, сиздин чыгармаларыңыздан кээде ырсаптарын окуп калам. Келиңиз Ысык көл жөнүндө ыр жазып бериңиз, обонун мен жазайын, дедим. Чекем ойлонгуча Мария эже, Ширин, Элдар баары жабалактап колдоп жиберишти. Бул идеям жазуучуну шыктандырып салды көрүнөт. Колуна калем кармап, ак кагазга дароо эле чиймелей баштады. Ырдын башкы саптары эч кыйынчылыксыз бат эле чыкты. Бул балким Залкардын жерине болгон кусалыгы күчөп турганынан болсо керек. Бүткөндөн кийин үнүн жасап өзү көркөм окуп берди. Ошентип Ысык көлдү сагынуу ырына обон жараттым. Ыр Гүлнур Сатылганованын аткаруусунда элге тарады.
Kıyalımda akku bulup uçup жүрüm göl üstünün gök asmandın meykeninde balık sımal erkin süzüm alыс ketsem kusa bolup sağınam salkıp dörüm altın gölüm ısık gölüm sağındım men tolkun gürküm alыс ketsem kusa bolup sağınam salkıp dörüm altın gölüm ısık gölüm sağındım men tolkun gürküm bayırkının